Assalamu алейкум. Алдыңызда көрініп тұрған бұл анжир деген дарақ. Анжир өсімдігі. Мына ушул анжир деген өсімдік бұл ысықты сүйүүчү өсімдік болып эсептелет. Бір жылда 2 же 3 жол түшүм берет. Мына ушундай жалбырактары чоң болот. Сууну көп талап кылган, ысыкты сүйүүчү, суукка жок дарак болуп эсептелет. Бір жылда айтып кеттик 3 түшүмгө чейин алса болот. Мына 4 жаштагы өсүмдүк анжир дарагы мына мөмө тийип берип атат. Мында мөмөсү чыгып келет мына. Бул да 1 айдан кийин бышат буюрса. Мына отурган алдында кичинелери мынакей. Бул экинчи мөмөсү, үчүнчү мөмөлөрүн мына үстүнөн бере баштайт. Мына экинчи мөмөсү көрүнүп турабы? Кичинекей болуп турган. Булар август айында быша баштайт. Үчүнчү мөмөс сентябрга чейин. Сууну көп талап кылган үчүн арыктын боюна тиксе болот. Шамалдан алысыраак тигиш керек. Бул мынакей эски бутагынан дагы, жаңы бутагынан дагы мөмөлөй берет. Мына мөмөлөрү. Муну ушул бойдон бышканда пайдаланса болот. Варенье кылса болот, компот кылса болот. Мунун кагы дагы жакшы болот. Анча-мынча оору менен оорубайт. Оору менен азыраак ооруйт. Болгону сууктан этият кылыш керек болот. 1 жылдык өсүндүсү мынакей. 80 сантиметрге чейин өскөн. Мол жерлерден буюрса чагым бутактан да чыгарып мөмөлөшү мүмкүн. Мына ушундай дарак бул. Бутагы морт келет. Эгер өтө көп мөмө алса, ийилип сынып кетиши мүмкүн. Муну жакын эксеңиздер болот. Күндү жакшы көргөн өсүмдүк. Муну азыктандырууда бул көңдү жакшы көрөт. Семиз топуракты жакшы көрөт. Бакканды өтө жакшы көргөн өсүмдүк. Эгер жериңиз күрдүү семиз топурак болуп турган болсо, анда бул түшүмдү жакшы бере алат. Эгер сиздер 1500 метрге чейин бийиктикте жашасаңыздар, муну өстүрсөңүздөр болот. Муну суук жерде өстүргөндө сөзсүз муну кышында уруш керек. Азыраак суукка дагы уруп кетиши мүмкүн. -10, -8 градуска чейин чыдай алат. Достор, алдыңыздарда анжир деген дарак боюнча сөз болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.